жакшы башкаруучу болуш үчүн биринчи рабочий болуш керек. Фермалар эсалам ат менен жумушсуздукту жоюш үчүн ошо Кыргызстанга көбүрөөк заводдор салыныш керек, көбүрөөк фабрикалар түшүш керек. Негизи бир заводду мен 9 айдан 1 жылга жасалам. Повышение болуп, арабакечтин жардамчысы болдум. Тилегим биздин спортсмендер олимпиадаларды, дүйнөлүк чемпионаттарды көбүрөөк учурса. Ишкер, меценат жана жөн гана ийгилик ээси Шаршембек Абдыкеримов бүгүнкү ийгилик сыры берүүсүнүн мейманы. Саясатчы, бизнесмен башкалардан жөнөкөйлүгү, ошондой эле буга чейин өзүн медиа чөйрөдөн алыс кармагандыгы менен айырмаланат. Ийгилик ээси ишкерчиликтин сырлары, жеке турмушундагы жаңылыктар жана алдыдагы максаттары тууралуу алгачкы ирет Коомдук биринчи каналга маек курду. Кышкысын 6 ай кар жаткан ат башынын ак кар көк муз баскан чокулуу тоолорунун арасында элдин бейпил турмушу. Керемет тоолордун касиетин сөз менен жеткирүүгө мүмкүн эмес. Себеби теңир тоого болгон сапар жан дүйнөңдү башкача бир еңшертет. Бул адамга байкалбаган менен күчтүү дем, касиет. Карапайым калк мал багып, дыйканчылык кылып жанын багат. Мал кармаган элдин тоо арасындагы жашоосуна оочологон жаратылыш мүнөзүнө терең таасир берет. Ишкердин балдай таттуу балалык күнү дал ушул айланасын тоолор курчаган ат башы жергесинде өттү. Кара суу башка аңдынын чаң көчөсүнөн арылап, кой кайтарып, чөп жаап жүргөн учурлар кайталангыс көз ирмемдери менен эсинде калды. Бул анын турмушундагы эң кымбат мезгил эле. Мен ат башында чоңойдум. Мен кичик кезимден баштап апам айта берчү, Шаки, жакшы оку. Жакшы окусаң чоң болосуң, чоң болсоң бай болосуң деп. Анан ошо кичик кезимден окууну жакшы көрчүмүн. Мен ат башта центрдин өзүндө орус мектепте окудум да. Биринчи мугалим Тамара Ивановна. Тамара Ивановна бизге аябай жакшы тарбия берген. Өзү аккордеон чертип да ырдачы. Ошондуктан биз музыканы дагы орус жырларды дагы жакшы көрөбүз да. Я запомнила даже мелкие детали его обучения, воспитания, его жизни. Но еще мы жили рядышком по соседству, поэтому я хорошо помню его все элементы воспитания, образования. Даже вот запомнились такие детские шалости его. Я сейчас вам хочу рассказать о них. Даже в то время у него проявлялись целеустремленность и логика. Вот играли дети, например, возле дома, бегали, прыгали по лужам, лазили по деревьям. Он стоял недалеко и наблюдал спокойно за ними. Я вот тогда еще думала, ну и некоторые учителя, потом я говорила, вот смотрите, все бегают, все носятся, он стоит, наблюдает. Я говорю, ну, будущий депутат, мне кажется. Просто так я сказала, даже не думая о его будущем, просто сказала, как бы вырвалось из моих уст. Демалыш күндөрү айылга барчумун. Ат башы райондук центр болгондон кийин айылдыктарга ат башыга барганда кычырап кийинип алып барышчы, тиги шаарга келгенде эле. Анан центрдин баласы деп айтышчы. Жайкы каникулдарда Кара сууда өткөзчүмүн. Жайлуулордо өткөзчүмүн. 3 класстан баштап Кара сууда чөмүлөгө чыкчубуз. Чөмүлөдө иштеп жүргөндө күнүгө кара сулук балдар менен согушмай. Центрдин баласы деп. Биздин үйдүн жаныбызда кинотеатр бар болчу, клуб. Анан кечинде клубка келгенде бирден кармап кайра өчүбүздү алчубуз да. Бирок ошентип жүрүп баарыбыз айылдык балдар менен дос болуп калгам. Кийин повышение болуп, арабакечтин жардамчысы болдум. Анан чөмүлөдө иштегенде бир жакшы жери
биринчиден коллектив менен иштеп кичик кезде анан тамакты да баягы шерине кылып алып келишти. Жайкы каникул жакшы болчу да. Чөбүрөдө иштейсиң, сууга түшөсүң. Автобус менен, трактор менен келатканда баарыбыз ырдап келебиз. Мага өзүмө деле мындай жакчы ошо жумуш. Айдын аягында бизге айлык төлөшчү. Премия беришчи. Биринчи айлыгыңызды мектепте окуп жүргөндө алып берсизби? Биринчи айлыкты ошо 3-класста 30 рубль алгам. 2 ай иштеп 60 рубль тапкам. Эмне короттуңуз аны? Эсиңизде барбы? Апам алып келип берчү. Деги эле адам баласынын жашоосунда адамдын баягы жашоодогу деңгээли канча болсун, эненин орду абдан чоң болсо керек. Өзгөчө эркек бала үчүн адамдын жашоосунда эне аябай жакын болот деп билебиз да. Анан ушул апаңыздын ак сүтүн актадым деп ойлойсузбу? Кичик кезимде менин чоң апам тарыялаганда. Чоң апам экөөбүз аябай жакын болчубуз. Чоң апам айтчу, жулунба, алба. Өзүм да мындай жай басам. Кичик кезимде чоң апам менен чогуу жүрүп, жай басып калыптырман. Айылга чоң апам экөөбүз көп барчубуз да. Анан ат баштан кара сууга чейин автобустар редко жүрчү. Жол тосуп турасың 2 саат, 3 саат. Ошондо кичик кезимде өзүмө сөз берген. Кичик баланы көрсөм, когда-нибудь менин машинам болгондо кичик баланы көргөндө ала кетип жүрөм деп. Ошо чоң апам көп тарбия берди. Мен армияга кеткенде чоң апам каза болуп калды. Мен армияга кеткенден 1 айдан кийин каза болуп калыптыр. Мага айтышпай эле мен 2 жыл бою чоң апама кат жаза берчүмүн да. Армиядан келгенде билгем, чоң апам каза болуп калган. Сизге ошол кезде аябай кыйын болсо керек. Жута издеп кеттим. Апамды аябай жакшы көрчүмүн. Чоң апаңыздан кийин, демек андан кийин апаңыз мамаңыз, өзүңүздүн мамаңыз тарбиялап. Өзүм мамам тарбиялады, өзүм мамам катуу тарбиялачы. Мындай дисциплинированно. Апам мүнөзү жакшы. Апам менен кеңешип турам постоянно. Эми апам койгон талаптарды аткардым го. Эконофакта окуп атканда акча сураган жокмун. Окуум жакшы бүттү. Жакшы иштеп, апам айткандарын жаза эле жүрдүм. Жаштайынан тырышчаак, эмгекчил өскөн каарманыбыз мектепте мыкты окуп, китеп дүйнөсүнө баш оту менен кирип, классташтарынын арасынан айырмалана алды. Андагы тоолук баланын тоодой ой максаттары, аруу тилектери менен бийиктикти эңсеген кыялдары аны ушул күндөргө жетелеп келди. Мектепте мен жакшы окуган балдардын арасына кирчүмүн. Өзүм гуманитарный сабактарды жакшы көрчүмүн. Адабиятты, география, историяны. Кичик кезимде көп бизде районный библиотека бар болчу. Китеп көп окучумун да. Исторический китептерди, приключенческий, путешественниктер жөнүндө көп окучумун. Китепти окуп атканда түн ичинде баягы светти өчүрүп, муашам келип светти өчүрүп салчу, укта деп. Муаша уктады болуш керек деп жарым сааттан кайра светти күйсүп алып. Китеп окуп же фонарик менен окучумун китепти. Анан мектепте окуп жүргөндө дагы бир шахматка кызыгып кеттим. Кошуна бир байке шахмат ойногонду үйрөтүп коюп. Башында андан утула берчүмүн. Анан библиотекадан шахмат жөнүндө китептерди алып окугандан кийин ал байкени утуп, анан ал башта майрамдарда 9 корголдун шахматтын турнирлери баягы паркта болчу да. Балдардын баары тиги киного кирип ойноп жүрүштө, мен тиги чоң байкелер менен отуруп алып шахмат ойночумун. Бешимбай атам менен
жайлоого көп чыкчумун. Мен 1 жыл чөмөлөдө иштедим. Мен бир жумуш менен эле алек болбой, кийинки каникулда жайлоого чыккам. Жайлоого чыкканда да баягы өзүм менен көп китептерди алып кетчүмүн. Койдо кайтарып жүргөндө китеп окуп жата бересиң да. Кошуналардын балдары эртерээк койду айдап келсе, мен эң кечинде айдап келчүмүн. Караң кирип калганда атам урушабы, эртерээк келбейсиңби деп. 4-класста Кыркынга баргам. Кыркынга Башкайдын деген айылга барып, Кыркында жана жүн ташып иштечүбүз. Кыркындыкы да аябай интересный болчу да. Кечинде тиги көрүнгөн оюндар болчу. Ызчылар келип концерт берип кетишчү. Балалык кезибиз жакшы эле өттү деп ойлойм. Улуттук университеттин экономика факультетинин студентинин иштейм деген илгери үмүтү зор эле. Бирок СССР кулап, Кыргызстан эгемендикке ээ болуп, өлкө жаңача агымга түштү. Окуусун таштаган жок. Москвага каттап, поездде коштоочу болуп акча табуунун сырын үйрөндү. Жогорку окуу жайын аяктагандан кийин ишкердикке алгачкы кадамын таштаган. Ошо экономфакка өткөндө өзүмдү бактылуу сезген биринчи жолу. Прям летать хотелось. Мамам неме деп айтканда, жакшы окуу, мен сага акча жибербейм деп. Ошондо бирок стипендия жакшы эле жетчи бизге. Стипендия жетчи, анан кечкисин биз Плодо база деген бар болчу. Биз баягы общежитие жашайбыз. Плодо базага барып, картошка, сабичтерди сортировать этип, мешөктөргө салып, анан аяктан продуктами нами рассчитывались. Картошка, пияз, капуста берет. Вагон түшүрдүк. Бирок вагонду асыраак түшүрдүк да. В основном баягы продукталарды эле тиги Плодо базага барып иштечүбүз, ал жеңилирээк жумуш болчу. Жайкысын ошо проводник болуп иштечүбүз. Ошондон Москвага, Красноярскиге каттачубыз. Ал жерде дагы, во-первых, биринчиден проводниктин айлыгы аябай чоң болчу. Экинчиден биз ошондо биринчи бизнести ошо проводник болуп баштадык. Жайкысын жер фруктыларды, абрикос, алма, черешняны ошо Сибирьге, Москвага алып барып 3 жыл проводник болуп иштедик, каникул сайын. Проводник болуп тапкан акчабыз сберкнижкага салып койчубуз. 1 жылга жетсе да акча. Кытайлык философтор айтат го, что ты жил во время перемен деп коет го. Өзүнүн душманын ошентип. Биздин поколение ошо во время перемен жашап калдык да. Биз мектепти бүтүп атканда перестройка башталды. Мектепти бүтүп, университетти бүтүп атсак, Советтер Союзу тарап кетти. Социалистский системадан дикий капитализмге өттү. То есть биздин поколение мындай во время перемен жашап калдык да. 5-күнү түн ичинде учуп кетчүбүз, 6-күнү эртең менен Москвага барып калчубуз. Бияктан товар алыпчы. Черкизовский рынокко анда эртең менен саат 5-те кирип келебиз. Түшкө чейин товарды сатып бүтөбүз. Түштө Лужникиге барып, эң биринчи сникерсти биз алып келгенбиз Кыргызстанга. Ошо сникерс көтөрөм деп атып белимди ортуп алдым. Аябай оор болот. Түшкө чейин товар сатып бүтүп, түштө Лужникиден барып сникерстерди алып, түнкү саат 11-де Москвадан Бишкекке поезд кетет. 11-де отурабыз, понедельник күнү саат 6-да Бишкекке келип калчубуз. Андан сабакка барчубуз да. Сиздин ошол аскердик учуруңуз каякта өттү? Москвада под Москвой служба болгон, Москвадан 5 километр. Мен армияда водитель болуп иштедим. Водительдин жумушу жеңил болчу. Элдин баары жер казып жүрсө, мен тиги солдаттарга тамаштап берчүмүн. Сиздин оюңузча, адам эч кандай бир мындай колдоосу жок, өзү менен өзү бир ийгиликке жетиши мүмкүнбү? Ар бир адамдын бактысы өз колунда го.
колдоосу жок деле ийгиликке жетсе болот. Мисалы мен эч ким колдоо эмес. Любой адамды өзүнүн эмгеги эле көтөрүп коет да. Иштеп аткан жумуштан уялбаш керек. Любой жумуштун майын чыгарып жасай берсең эле өзүнөн өзү эле ийгилик келет. Ошентип жүрүп эл аралык ишканага жумушка орношту. Заводдун курулушун баштан аяк көрүп, аракетчилдиги менен майда барат иштердин көзүн таап, үйрөнүп алды. Анын пайдасы Казакстандын ишканаларында эмгектенип жүргөндө тийди. Коңшу өлкөнүн өндүрүшүн көтөрүп жүргөн күндөрү ата мекениме кызмат кылышым керек деген ой максаттар түйшөлтүп жатты. Акырындап бул демилгелер да орундалып, Казакстанда иштеген учурлар текке кеткен жок. Учурда өндүрүш тармагынын бир учун тартып келет. Азыр мен мисалы сварканы деле өзүм бартып алам, свитти деле өзүм жасай алам мындай. Ошо бир жыл завод салдык. Завод салганда көп нерсени үйрөнүп алдым. Мен 23 жашымда Казакстанга начальник стройки болуп кеттим да. 10 жыл Казакстанда иштедим. Совет директоровко кирдим. Компанияны жакшы көтөрдүк. Ошондо Кыргызстандан көп балдарды алып барып иштеттим. Казакстангачы. Курсташтарым баары барышты. Кийин 10 жыл иштегенден кийин Кыргызстанга келип, ошо айыл заводун салдым. Айыл заводун салып, элди жумушка алып, завод иштей баштаганда уже тан заводун салдым. Заводдорду салып иштесем, во-первых, 100-200 кишинин тагдырын алмаштырасың. Экинчиден болсо, өзүмө да мындай неме да, интересно. Башында өзүм бүт баштайм. Заводду салып атканда ишке киргенге чейин команданы набирать этип, элдин баарын үйрөтүп, анан бирөөнү директор кылып коем да, анан башка жаңы проектке өтүп кетем. Для истории Каарманыбыздын талыкпаган эмгеги, ишкана ачсам деп дилгирленген идеялары аны бир орунга койбой жатты. 2003 жылы мекенине кайтып келип, алгачкы заводду түптөп ишке киргизди. Бул Аю холдингинин эң алгачкы карлыгачы эле. Каарманыбыздын эмгекти сүйгөндүгү, жаратмандыгы менен азыркы 48 ишкана жолго коюлуп, ийгиликтүү иштеп жатат. Алдыга өбөк, аркага жөлөк болгон күчтүү, тажрыйбалуу, мыкты команда түзөлдү. 7000 киши мына ушул Шаршембек Абдыкеримов түптөгөн ишкана, завод, фабрикаларда эмгектенип, баар таап жатат. Соңку 4 жылда бюджетке 4 миллиарддан ашык салык төгүлгөн. Бул өлкө казынасына барандуу киреше берип жаткан пайдалуу салык төгүүчү дегендик. Ишканалардан чыккан ун жана ун азыктары, суусундуктар, консервацияланган жашылчалар жана башка өндүрүлгөн продукция менен ички рынокто камсыз кылып, Кытай, Түркия, Вьетнам, Казакстан, Шотландия, Англия менен Америка Кошмо Штаттарына экспортко чыгарылууда. Жаңы завод салып атканда функциональный обязанность эле жок да, баягы жумушка элдерди ала бересиң. Анан ошолор менен чогуу иштей беребиз. Чогуу иштеп атканда ичинен баягы тыңдар көрүнө баштайт. Биздин компанияда балдар көп, тиги грузчиктен баштап директор завод болгон. Ошондой балдар көп да, грузчик болуп иштеп, же жөн эле келип корошуп туруп, же тиги строитель болуп иштеп, анан ичинен баягы тың балдар көрүнөт, баягы завод салып аткандачы. Анан ошондо эле баягы должностторго коюп кете берем. Пахтабыз полный экспортко кетет. Чыгарган кожабыз полный экспортко кетет. Консерваларыбыз кетет. Чыгарган товарыбыздын где-то 50% экспортко кетет. Азыр ун менен макаронду да чыгара деп атабыз экспортко. Деги адам ийгилик жаратыш үчүн кандай сапаттарга ээ болуш керек сиздин оюңузча? Жасап аткан жумушту жакшы көрүп, кыйынчылыктан коркпой, өзүңө цел коюп алып эле баштасаң, эң биринчиден менин оюм трудолюбие, честность, порядочность. Мен баягы жакшы жагын ойлойм.
мисалы келесиң да